Достор, биз Маяк айылында көлдүн жээгинде турабыз. Эс алам десеңиздер, Маяк айылында мындай жакшынакай афреймдерди куруп, ушундай эс алуучуларды кабыл алып аткан экен. Бир афрейм бир суткага 5000 сом экен. Үй бүлөңөр менен келсеңер болот. 6 орундук экен. Азыр ичинин баардыгын тартып көрсөтүп берем. Анан мындайынан чыгып эле көлгө кирип кетесиңер. Көлгө түшүп эс алып алып, үй бүлөңөр менен келип ушул жерге кайра тамагыңарды жасап, бир күн эс алып же 2 күн каалагандай эс алып кетсеңиздер болот. Достор, адресин, телефон номерлерин, керектүү суроолорго түз байланышып өзү менен байланышып аласыңар. Азыр мен афреймдерди көрсөтүп чыгайын. Достор, мындай үчтү жасаптыр. Мындай жыгач тепкич менен чыгасыңар. Бул террасасы бар. Тышка чыгып, кофе ичип, чай ичип отурсаңыздар болот. Үчөө мындайдан көлгө чыгып кетесиңер, пляжга. Бисмилла деп кирели. Киргенде эле мына достор. Диван турат. Кухня. Телевизор кийимдериңерди бияка илип коесуңар. Жагымдуу кырагы. Бияка отуруп тамак жейсиңер. Продуктыңарды алып келип алып, мына каалаган тамагыңарды жасап, мына бияында муздаткыч бар экен. Бияна тамагыңарды коесуңар. Бул тарабында дааратканасы, ажыатканасы, баардык шарттарына дааратканасы, душ кабинкасы, жакшы экен шарты. Анан уйкусу келгендер мундан чыгат дагы, экинчи кабатка чыгып кетет. Бисмилла деп чыгалы. Сиздер чыкканда мына балдарга өзүнчө жата турган жай, бияка өзүнчө жата турган жай. Форточканы кааласыңар ачып коесуңар, кааласыңар шторасын түшүрүп жаап коесуңар. Көл көрүнүп турат бул жерден. Эс алам десеңиздер, мына ушул Маяк айылына келсеңиздер, ушундай эс алуу жайы бар экен достор. Мына келсеңер достор, биягында машинага токтотконго келен жай бар. Бардыгы жабык, коопсуз. Мына машиналарды коесуңар. Мындай 3 афрейм бар. Досторуңар менен келип, 3 үй бүлө келип, 3тү алып отурса болчу жер экен достор. Достор, үй бүлөлөр менен келип, 3 дос үй бүлө келип, ушу 3-өөнү тең алып алып, чогуу эс алса болчу да экен. Ошондуктан төмөндөгү номерге байланышыңыздар достор. Негизи Маяк айылынын пляжы жакшы. Азыр көлдүн жээгине барып атабыз. Көлдүн жээгине чейин бара алсак, машинабыз тыгылып калса да экен. Машиналардын баары биякта турат. Бияка токтотуп коелу эле. Пляжды көздөй кеттик. Караңlar, пляждын кенендигин. Тегин баары эле кишилер түшүп турган болот. Биягы тека чейин пирс бар экен. Азыр бияктан туристтер таштап кетип баратат бияктан. Достор, Маяктын көлүнө келгиле. Балам көз түштүк. Суу жылуу экен, сонун экен. Ошондуктан Маякка келип, азыркы коттедждерди снимать этип, эс алып кетсеңиздер болот достор. Сонун экен. Достор, Маяк айылына келип эс алгыла. Достор менен үй бүлөлөрү менен келели буюрса, могу коттедж жакшы экен. Бардык шарттары бар экен. Ошондуктан төмөндөгү номерге байланышыңыздар достор. Маяктын пляжы жакшы чын эле. Биз Маякка барып эс алып келип атабыз достор. Жолу таштак деп коркпогула. Жолу мындай асфальт. Караколдон чыккан, ошол эс алуучу жайга чейин ушундай эле асфальт экен. Ошондуктан коркпой эле келе берсеңиздер болот.